Бейиш нуру. Миң 961 жыл 12 апрель адамзат алгачкы жолу космоско учту. Ал Юрий Гагарин эле. Эсир убагында булатты пайгамбардай эле аң сезимге сиңиришти. Ал Союздун эң сыйлуу абройлуу жарандарына айланды. Аты көп жайларга берилди. Ал жөнүндө көптөгөн эмгектер жаралды. Бирок ал жөнүндө жашырылган сырлар да бар эле. Гагарин космоско чыккан кезде иллюминатор аркылуу жер шарын карап туруп өзүн кармана албай, мен эмнени көрүп атам? Эмне мен түш көрүп атамбы? Же менин көздөрүм сыйкырланганбы? дейт. Ооба, бул сөздөр учкучтарды башкаруу борборуна жазылып калган. Көптөгөн жалпыга маалымдоо каражаттары бул сөздөрдү жазып, жарыялап чыгарышкан. Окуяны түшүндүкпү? Анда Курандын аяттарына назар салып көрөлү. Ыйык Курандын Хижр сүрөсүнүн 14-15 аяттарына чейинки аяттарда Аллахка ишенбеген коом тууралуу сөз болот. Андан кийин ошол эле Хижр сүрөсүнүн 14-15 аяттарында ушундай деп келет. Эгер биз аларга асмандан эшик ачып, алар андан көтөрүлө баштаса да, ишенбей, көзүбүз боеп коюлду, биз сыйкырланып калдык дешет. Ооба, аяттын баш жагында Аллахка ишенбеген эл деп ачык эле атеисттик идеологияны тутунган СССР тууралуу айтылууда. СССР убагында динге тыюу салынгандыгын, миллиондогон дин адамдары атылгандыгын, мечит медреселер склад болуп же талкаланып кеткендигин баарыбыз жакшы билебиз. Бир эле мисал, Бишкек шаарында Цумдун ылдый жагында, Киев, Манас жана Тыныстанов Чүй көчөлөрүнүн кесилиштеринде мечиттер бар болгон экен. Советтик тоталитардык режим келген соң бул мечиттерди талкалап жок кылышкан. Бирок учурда Тыныстанов Чүй көчөлөрүнүн кесилишиндеги мечиттин имараты дагы деле сакталып калган. Ал болгону экономика министрлигинин имаратынын ичинде калып кеткендиги айтылып жүрөт. Темабызга кайталы. 14-15 аятка чейинки аят СССРдын абалын өтмө мааниде айтып өттү. Ал эми 14 аят болсо, биз аларга асмандан эшик ачып, алар көтөрүлө баштаса да деп космос мейкиндигине көтөрүлүү тууралуу ачык айтып жатат. Аллах уруксат бербесе, космоско эмес, тамдын үстүнө да көтөрүлүү ишке ашпайт. Ооба, Азан катмарын жарып өтүп, космос кемеси космос мейкиндигине чыккан 61-жылы. Бирок аятын айтуусу боюнча, ошондо да алар ишенишпейт экен. Башкача айтканда, жүрөктөгү ыймансыздык космоско чыкканда деле уланууда. Ошол кезде көргөн көзүнө ишенбей, көзүбүз боелдубу, бизге сыйкыр кылындыбы деп атат аят. Гагарин да космоско чыгып, көргөн көзүнө ишене албай, түш көрүп атамбы, же менин көздөрүм сыйкырланганбы деп Хижр сүрөсүнүн 15 аятын дал өзүндөй кылып кайталоодо. 14 аяттагы биз аларга асмандан эшик ачып, алар көтөрүлө баштаса да деген аят тууралуу космонавт Павел Попович ушундай деген. Мен үчүн биз аларга асман эшиктерин ачып деген аят өтө кызык болду. Себеби окумуштуулар ошол асмандын эшигин табыш үчүн өтө көп эсептөөлөрдү, изилдөөлөрдү жүргүзүшкөн. Чынында космоско туш келди жерден уча бербейт. Бүткүл космос кемелери бир гана эшиктен учуп чыгып, кайрага ошол эшик менен гана киришет. Эгерде секундасына 11 км учуп жаткан кеме дал ошол эшикке туш келбесе, өрттөнүп кетет, же кайтып келе жатып туш келбей калса, кайра космоско чакып кайтып кетет. Тарыхта мындай окуялардын көбү болгондугу жазылып жүрөт. Айрыкча Тарих сүрөсүнүн 11 аятынын маанисинде Алла артка кайтарган асманга ант болсун деп атат. Көрсө, асмандагы атмосфера сыяктуу катмарлар космостон келген зыяндуу нурларды кайтарып турса, жер шарынан чыккан сигналдарды да кайра артка кайтарып турат экен. Бул тууралуу кененирээк видео чыгарабыз албетте. Демек асманда кайра кайтарып тура ала турган, өзгөчөлүктөрдү өзүнө алып жүргөн катмарлар бар. Космос мейкиндигине учуп бараткан же кайтып келе жаткан кеме да дал ошол эшикке туш келбей калса артка кайтып кетет. Башкача айтканда, ийгиликтүү учуу үчүн так эсеп жүргүзүлүшү керек. Аллахтын адыл, адилеттүү, бүткүл нерсени акысын так берүүчү деген ысмы чагылышы керек. Аят 14 кылым мурун эле
космоско чыккан коом Аллахка ишенбеген коом болгондугун тактап, космоско чыккан адамдын эмоциясын так айтып, космос мейкиндигине бир гана эшик аркылуу чыгууга болоорун так баяндап коюптур. Бул уй Курандын кезектеги кереметтеринен десек жаңылышпайбыз. Албетте, жогорудагы таң калыштуу улуу акыйкаттар КГБ тарабынан сырдуу архивтерге жашырылып кулпуланган. Мындай акыйкаттар эч качан ачылбайт. Балким келечекте ачылып калар. Убакыт өткөн сайын Куран жаңы маанилери ачка чыгуу менен жашарууда. Акыл калчап, ой жүгүртүп, инсап менен ойлонгон адамга өтө улуу акыйкаттарды көрсөтүп берет. Албетте, биз Куранга бул илимий аяттарды көргөндөн кийин эле ишенип калган жокпуз. Бул аяттарды көргөнгө чейин деле ишенчүбүз. Бул аяттар кээ бирки материалистик идеяга сугарылган бир туугандарыбыздын акылына эшик ачып берүү гана. Бейиш нуру.